Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Назар апталык берүүсү. Студияда Самир Каракозуев, алгач бул чыгарылышта. Ооруканаларда ак халатчандар пара алмайынча бейтаптарды карабайбы? Дарыгерлер буга эмне дейт? Андай фактылар бизде катталган дагы жок. Эч ким бизге доомат арызы менен кайрылган жок. Кызылча оорусу көбөйүүдө. Бул ооруга каршы кандай күрөшүү керек? 12 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда горячий линия телефон номерлери бар. Аскер курагындагылардын 92% дене тарбия машыгууларын аткара алышпайбы? Аны өткөрүш үчүн бир топ көнүгүүлөр да каршы. Чуркаш керек, секириш керек, ар түрдүү көнүгүүлөр. Алар да толук аткарылбайт. Ош шаарындагы бир мектепте 9 жуп эгиз балдар тууралуу ушул чыгарылышта. Берүүбүздү баштадык. Ош шаарындагы ооруканаларда дарыгерлер акча бермей сайын тийиштүү кызматын аткарбайт. Бейтап оор абал менен түсө да көңүл кош карашат. Анын оорулуунун жакындары аргасыз акча берүүгө мажбур болот. Бул тууралуу ушундай кырдаалга тушуккан кала тургундары айтып чыгышты. Алар жемкорлуктун айынан адам өмүрү акчага бааланганына нааразы. Бул маселе кала тургундарын эле тынчсыздандырбай, шаардык кеңештин талкуусуна да коюлуп, депутаттар төрөт үйлөрү эң коррупциялашкан мекемелердин бири экендигин белгилешкен эле. Медициналык кызмат көрсөтүү сапатын жана бул тармактагы аткарылып жаткан иштер тууралуу кийинки сюжеттен көрсөңүз болот. Азыр ооруканаларда бейтапты дарыгер акчасыз карабайт деген сөз эл арасында бат-баттан айтылчу болду. Качан оорулуу ак халатчанга тийиштүү кызмат үчүн акча бергенде гана милдетин аткарат. Башка маалда бейтапка кайдыгер карап, ал абалын кабар албайт деп шаар тургундары даттанышат. Ага кошо дарыгерге кирүү үчүн кезек күтүүдө акча же таанышсыз жүрбөй калды дешет. Кезек күтүп турсаң, бир медсестра бирөөнү жетелеп, же бир врач бирөөнү жетелеп кирип кетет. Анан ой, кезегиңе карабайсың десең эч укушпайт. Анан ол карап аткандар да бул азыр туруп-туругула деп же бирдемке деп коюшат. Анан кезек күтүп кала бересиң. Анан ол өзүнүн таанышына кирип көргөзүп чыгат. Бир убакыт өтүп атпайбы? Ол убакыт өтөт дагы сен түштөн кийин УЗИлерге же дабирчелерге барышың керек. Убакыт кыйла кетип калат да. Ошондой болуп кезек күткөндө чындыгы бар ондойлор болот. Медициналык кызматкерлер өз милдетин бул учурда эле эмес, бейтап оор абал менен түшсө да көңүл кош карашат. Муну жүзүн көрсөтүп, оюн билдиргенден корккон 35 жаштагы бул айым айтып нааразы. Анын айтымында апасы инсульт менен ооруканада. Бейтапканага оор абалда түшкөнүнө 3 күн болсо да дарыгерлер жакшы карабай жатат. Андан улам бүгүн аргасынан акчасын камдап дарыгерге берсемми деп алып келген чак экен. Оор болуп калгандан мындан акчаны алып акчаны берсең, анан кийин сага күчтүүрөөк дары жазып берет экен. Берем да азыр бир акча алып келдим, берем да. Берем да бир бербесең карабайт да. Эме кылып аткан врачы көрүп калгандан апама бекер андай эме берип койбосун. Азыр врачтардан коркушам керек экен. Анан дагы бир нерсе кылып сайдыртты, өзү жалгыз бир апам бар. Атамам өтүп кеткен. Апам үрдүрүшпөсүн. Өзүн жашырган айымдын апасы шаардык оорукананын нерв оорулар бөлүмүндө дарыланып жатыптыр. Биздин чыгармачыл топ чын төгүнүн билүү үчүн оорукана жетекчилигине кайрылдык. Анан алар бейтапкананын ошол бөлүмүн текшерүүгө алышты. Пока мындай эмете турган. Бирден врач, бирден медсестра карайт берди. Мына ар бири укол алып атат. Кана каралбаганы барбы? Аталган бөлүмдүн жетекчиси акча бермей сайын бейтап каралбайт дегенди четке какты. Ал азыр 40 орунга ылайыкташтырылган нерв оорулар бөлүмүндө бош орун болгону менен мында нерв системасы жабыркаган оор бейтаптар кайрылгандыктан баарына убагында тийиштүү медициналык кызмат көрсөтүүлөрүн белгиледи. Андай фактылар бизде кармалган жок, андай фактылар бизде катталган дагы жок. Эч ким бизге доомат арызы менен кайрылган жок. Эгерде ошондой болуп кала турган болсо, өзүбүздүн отделениебизде ошондой эле администрацияга кабарлап, ошол врачка, медсестрага карата тынымсыз чара колдонулат. Анткени менен ооруканаларда ак халатчандар кызмат үчүн акча талап кылат же пулсуз медициналык кызматкерлер тийиштүү милдетин көрсөтпөйт деген ой тургундарды эле тынчсыздандырбайт. Бул маселе шаардык кеңештин акыркы жыйынында да талкууга коюлуп, эл өкүлдөрү төрөт үйлөрү эң коррупциялашкан мекемелердин бири экенин белгилешкен. Төрөт үйүнүн жетекчиси Мырза Станбеков эл өкүлдөрүнүн бул пикирине негиз жок дейт. Анткени төрөт үйүндө атайын түзүлгөн комиссия коррупцияга каршы күрөш жүргүзөт. Мында кызмат үчүн акы талап кылуу фактысы жок, бирок сүйүнчү алуу учуру жашыруун эмес дейт. Мен көңүлүмөн чыккан
сыйакы эле алып койсоңуз деген учурлар да кездешип атпайбы? Мен onu ойлойм, ал деле ушу коррупцияга аралашпайт го. Бирок эми албай койсоң деле болот. Мүмкүн эми баягы турмуштун кыйынчылыгынан медициналык кызматкерлердин айлыгын мындай чоң эместигиненби, жанагындай сыйакы берген убакта мүмкүн биздин медицина кызматкерлер андан баш тартпастан алып койгон учурлар да кездешип аткандыр. Станбековдун билдиришинче, шаардык кеңештин акыркы жыйынынан кийин коррупцияга каршы күрөш кызматынын катышуусунда атайын чогулуш өткөрүлүп, чечимдер кабыл алынган. Ага ылайык төрөт үйүнө баары акысыз деген жүгүтмө чыгарып туруу пландалган. Эске сала кетсек, буга чейин Жогорку кеңештин депутаттары да Ош шаарында операция жолу менен төрөтүү өсүп жатканын белгилеп, ага дарыгерлердин акча үчүн жасалып жаткан кадамы деп сынга алынган эле. Акылбек Орозматов, Назгүл Ахунова, Зайыр Абдикеримов, Ынтымак. Ички иштер министрлигинин маалыматында жыл сайын 1000ге жакын бала зордук зомбулуктун ар кандай түрүнө кабылат. Ош облусунда мындай тагдырга кабылган өспүрүмдөрдүн саны быйыл 20%га өстү. Андан улам Акыйкатчы институту зордук зомбулук көрсөткөндөргө эң жогорку жаза киргизүүнү сунуштап чыкты. Аларда коомчулук зордук көрсөткөндөрдү химиялык жол менен бычып салуу оң натыйжасын берет деген пикирлерин айтышууда. Ал эми жарандык коом өкүлдөрү оболу көйгөйдүн алдын алуу иши оң натыйжа берет дешет. Балдарга зордук зомбулукту токтотуу чараларын кабарчыбыз Назгүл Ахунова иликтеп көргөн. Учурда чүйдөгү 2 жашар наристени мыкаачылык менен сабалышы коомчулуктун көңүлүн бурду. Оор жарат менен ооруканага түшкөн баланы уруп сабоодон сырткары ак калачандар сексуалдык мүнөздөгү зомбулук көрсөтүлгөн деп болжогон эле. Текшерүүнүн жүрүшүндө соттук медициналык экспертиза балага сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракети көрсөтүлгөнүн аныктады. Мындай факт жыл жаңырганына 1 ай толбой жатып Ош облусунда да катталды. Өткөн жылы облус боюнча жашы жетилик өспүрүмдөрдүн зордук зомбулукка кабылуусу боюнча 5 факт катталса, быйыл 1 учур аныкталган. Ошол 5 факт дебедимби? Баа ушул 5 факты ошол ыплас аракеттер жасаган жана ушу зордуктоо фактыларын айтып жатам да. Былтыркы жылга салыштырмалуу чындыгында өсүп жатканы байкалат. Ошо жаш өспүрүмдөр арасында зор зомбулук. Мындайча айтканда бир 20-30%га өстү деп жаңылышпайбыз. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, жыл сайын 1000ге жакын бала зордук зомбулуктун ар кандай түрүнө кабылат. Ошол себептүү Акыйкатчы институту зордук зомбулук көрсөткөндөргө оор жаза киргизүүнү сунуштап чыкты. Демилгечилердин айтымында зомбулукту катаал жаза гана азайта алат. Бул учурда эгерде күнөөсү далилдене турган болсо, анда Кыргызстандагы адамзатка, адамдарга мыйзамдуу түрдө колдонулган жазалардын эң жогоркусун, высший мера наказанияны колдонулса, анан ошол колдонулган иш-чараны коомчулукка жеткирсе, анда мына ушул маселе азайышы мүмкүн. Эң жогорку жаза зордук зомбулукту токтотот дегенди жарандык коом өкүлдөрү да бышыкташат. Бирок алар мындай фактылардын басымдуусу мигранттардын үй бүлөсүндө катталганын эске алуу керек. Ошол себептен алдын алуу үчүн миграция саясатына көңүл буруу зарыл. Ага ылайык чет өлкөгө иштөөгө кеткен ата-эне баласын таштап жаткан адамга камкордукка алганын расмий каттап, жоопкерчиликти ага жүктөө керек дешет. Бизде андай опекунствону эч ким официально албайт да. Мисалы үчүн ата-эне официально албайт. Биз сүйлөштүк. Ата-эне дагы айтат, ой, албайбыз биз официально деп. Мындай мыйзам түрүндө алар алгысы келбейт да. Бир туугандар да алгысы келбейт. Бирөөнүн баласын официально түрүндө алгысы келбейт. Мындай сүйлөшүү түрүндө алышат, анан официально түрүндө алгысы келбейт. Эгерде аны официально түрүндө алгысы келбеген ата-энелерди Кыргызстандан чыгарбаш керек да. Жарандык коом өкүлдөрү ата-энелердин жоопкерчилигин күчөтө турган мыйзамдарды иштеп чыгуу керек жана ата-энелерди бала тарбиялоого даярдоого көңүл буруу зарыл дешет. Ал арада коомчулукта балдарга карата зордук зомбулук көрсөткөндөрдү жазалоонун бир топ жолдорун сунуштап чыгышкан. Буларды өлүм жазасына тартыш керек, элдин көзүнчө. Бул башаламандыкты тезинен токтотуу зарыл. Аларга биздин жашоодо орун жок. Буга окшош адамдар өзгөрүлбөйт, аларды жок кылуу керек. Мен дагы ушул пикирге кошулам. Мындай жапайычылыкты химиялык жол менен бычып салуу керек. Бул кастрация деген эл аралык нормага туура келбейт. Ал эми ар мамлекеттин өзүнүн укугу бар, кандай немени жазаны колдонуу боюнча. Андагы тиги биздин чаралар, Кыргызстан ичинде колдонгон чаралар
Кыргызстанга ратификация болуп келген мыйзамдарга карама каршы болбош керек да. Кыргызстанда мындан 20 жыл мурун балдардын укугун коргоо боюнча эл аралык конвенция ратификацияланган. Бирок мамлекеттин ички механизмдери жок жана аны ишке ашыруу үчүн акча бөлүнүп берилбейт. Жарандык коом өкүлдөрү бул да балдардын зордук зомбулукка кабылуусуна таасирин тийгизип жатканын белгилешет. Белгилей кетсек, Кыргызстанда эң жогорку кылмыш жазасы өмүр бою эркинен ажыратуу болуп саналат. Өлүм жазасына 2005 жылы мораторий киргизилген. Назгүл Ахунова, Заир Абдикеримов, Ынтымак. Өлкөдө кызылча оорусу кооптонуу жаратууда. Акыркы жолу бул дарт 2011 жылы катталса, быйыл күчөдү. Азыр өлкө боюнча 700дөн ашуун бала кызылчага шектелип дарыгерлерге кайрылган. Алардын 300дөн ашыгы жуктургандыгы аныкталган. Адистер айрым ата-энелердин диний көз караштан улам чүрпөлөрүн эмдетүүдөн баш тартып жатышкандыктарын айтышат. Учурда Ош шаарында бул дартка шектелип 5 бала каттоого алынып, 3-өө ооруканада. Ал арада кала жетекчилиги орунну жайылтпоо максатында атайын штаб түзсө, билим берүү башкармалыгы мектеп, бала бакчаларга профилактикалык иштерди жүргүзүшө баштады. Кызамык оорусун жугузуп алды деген шек менен 5 адам каттоого алынган. Алардын 3-өө 1 жашка чейинкилер. Дарыгерлердин айтымында кызамык оорусу аба аркылуу жугат. Дартты жайылтпоо үчүн Ош шаардык мэриясында атайын штаб түзүлүп, жыйын болуп дарыгерлерге, мектеп жетекчилерине жана бала бакча медайымдарына эмдөөнү күчөтүлгөн тартипте жүргүзүү талабы коюлду. Бул ишти мен кылбашым керек, муну ата-энеси кылыш керек, же муну СМдин өкүлү кылыш керек, же медик кылыш керек, же класстын руководители кылыш керек, же тарбиячысы кылыш керек деп бири-бирибизге төңкөп коюп жүрүп, анан балдарыбызды ооруга чалдыктырып алуудан алыс болушубуз керек. Учурда кызамык оорусуна кабылган деген шек менен ооруканада жаткан балдардын 4-өө Бишкек тарапка барган, же ал жактагылар менен байланышта болгону аныкталган. Дарттын алдын алуу үчүн Ош шаарына 400 доза вакцина алынып келинген. Бүт үймө-үй кыдырып, ошо ооруган адам барбы? Эгер ооруган адам болсо, анын кандай эмнеси, абалы. Ошондуктан биринчи эле жана алгачкы белгилери башталганда температурасы көтөрүлүп, же чүткүрүп, жөтөлүп, ошонткенде биз ошолорду өз убагында мындай изоляция кылып, башка суу адамдарга жуктурбаш үчүн мен азыр айтып кеттим. 12 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда горячий линия телефон номерлери бар. Ошол телефон номери аркылуу врачтарды үйгө чакырса болот. Жыйынга катышкан бала бакча жетекчилери диний ынанымдардан улам кызамыкка каршы эмдетүүдөн ата-энелердин жарымынан ашыгы баш тартышканын айтышты. Саламаттыкты сактоо координатору бул боюнча дин өкүлдөрү менен сүйлөшүү жүрүп жатканын белгилейт. Оорунун тарап кетпесине фильтр изоляторлор уюштурулуп, илдет тууралуу дубал гезиттер даярдалып, эл арасына түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө кор оорусун алдын алуу максатында номер 1 үй бүлөк дарыгерлер борборунда биз кор боюнча биринчиден семинардык сабактарды өткөрдүк. Анын клиникасы кандай болот, кайсы учурда кайрылыш керек, эмне иш чараларды алып барыш керек деп. Ошон үчүн форма 63 эмдөө формаларын тактап чыктык. 33 бала эмдөө алыш керек экен, ошонун ичинен азыр биз 31-ин эмдедик. Эске сала кетсек, Кыргызстанда кызамык оорусу 2011 жылы катталган. Анда Ош шаары боюнча 38 адам эмдөөдөн өтпөгөнүнөн улам кызамыкка чалдыккан эле. Адина Досумбетова, Замбузриков, Ынтымак. Мамлекетте билим берүү тармагына дене тарбиянын жаңы нормалары кабыл алынды. Жаңы методика орто жана жогорку билим берүү мекемелеринде дене тарбия сабактарына болгон көңүл буруу максатында болуп жатат. Бүгүнкү күндө аскердик кызмат өтөөгө даяр жаштардын 92% дене тарбия боюнча атайын нормаларды аткара албай жатышкандыгы айтылууда. Ошондуктан адистер жаңы методика ишке киргени бул тармакка үзүрүн берет дешет. Теманы кабарчыбыз улантат. Маалыматтарга караганда өлкөдө аскер курагындагылардын 92% дене тарбиясы боюнча ченемдик талаптарды аткара албайт. Ал түздөн-түз дене тарбия предметинин жеткиликтүү өтүлбөшү менен байланыштырылууда. Мындан улам вице-премьер-министр Дамира Ниязалиева жаңы методика киргизүүнү сунуштап, аны иштеп чыгууну тиешелүү кызматтарга тапшырма берген эле. Анын алкагында билим берүү системасына дене тарбиясынын жаңы ченемдик негиздери бекитилди. Учурда пилоттук долбоор катары 22 билим берүү уюмдарында ченемдик негиздерди киргизүү боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Бул иш-чаранын жыйынтыгын эске алуу менен бардык билим берүү мекемелеринде ченемдик негиздерди киргизүү мамлекеттик агенттиктин 2015 жылдагы негизги милдеттеринин бири деп эсептейм. Адистердин белгилешинче, өлкөдө дене тарбия предмети өтүлүшү боюнча төмөндөп бара жатат. Ошол себептен жаңы методика иштеп чыгуу учурдун талабы. Бирок жаңы ченемдик негиздерди киргизүү менен эле чектелбей, аткарылышын көзөмөлгө алуу керек.
Анткени азыр билим берүү тармагында типтүү программанын ченемдерине дээрлик көңүл бурулбайт дешет адистер. Жана айтып атпайбызбы, топ менен эле чектелип калышат. Ошол гимнастиканы өтүшпөйт. Гимнастика өтүшүн шарт болуш керек. Мектепте болсун, жогорку окуу жайда болсун. Жеңил атлетика деген сабактар бар программада. Аны өткөрүш үчүн бир топ көнүгүүлөрдү аткарыш керек. Чуркаш керек, секириш керек, ар түрдүү көнүгүүлөрдү. Алар да толук аткарылбайт. Жаңы ченемдик негиздер дене тарбия жана спортту өнүктүрүү максатын көздөйт. Бул ага түрткү боло алат. Бирок ушул тармактын адистеринин жетишсиздигине да көңүл буруу керек. Андан да эң орчундусу шарттарды түзүү зарыл. Анткени айрым мектептерде спорт залдардын жоктугунан дене тарбия сабагын жеткиликтүү өтүүгө мүмкүнчүлүк болбойт дешет адистер. Спорт залдарынын жетишсиздиги толуу аймактар же болбосо айылдарда эле эмес, шаардагы мектептерде да кездешет. Мисалы, Ош шаарындагы номер 18 мектеп гимназиясынын имаратынын бир бөлүгү жараксыз абалда болгондуктан учурда спорт залы жок. Дене тарбия сабагы окуу класстарында гана өткөрүлгөндүктөн теннис, шахмат, шашки гана оюндары өткөрүлөт. Жаңы ченемдик негиздери орто мектеп жана жогорку окуу жайлары үчүн бекитилди. Окуучулардын айтымында мурдагы методика менен сабактар жакшы эле өтүлчү. Основной сабагыбыз волейбол. Волейбол боюнча бизде отдельный разминкалар кылынат. Разминкада волейбол, атака, защита, блок, анан ошолорду баарын отрабатывать этебиз. Андан кийин сабакта практический игра болот. Практический играда волейбол ойнойбуз. Бир класс 3 командага бөлүнүп, жеңилген чыгып кетет. Ошол 3 команда болуп, жеңилген адамдар чыгып кетет, волейбол ойнойбуз. Жаңы ченемдик негиздери өкмөт тарабынан дене тарбия жана спорт өнүктүрүүнүн 2017-жылдарга карата программасынын бекитүү тууралуу токтомго киргизилген. Белгилей келсек, дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму дене тарбия жана спорт менен алектенүү кеминде 15% болушу керектигин белгилейт. Бул көрсөткүч Кыргызстанда 6-7 гана пайызды түзөт. Ал улуттун генофондунун коопсуздугунун босоголук деңгээлинен төмөн. Назгүл Ахунова, Зайыр Абдыкерим уулу, Ынтымак. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө соңку кездери бийлик жана коомчулук бирдей аракеттенип келет. Алардын катарында кыргыз тил коому түзүлүп, мамлекеттик тилдин маанилүүлүгүн жарандарга жеткирүү милдетин өз алдына койгон. Бүгүнкү күндө кыргыз тил коомун Райымжан Курбанов жетектеп келет. Ал бир топ акын жазуучулардын ырларын ийинине жеткире, көркөм окуганы менен калкка белгилүү. Кыргызстандык түрмөгүбүздөн Райымжан Кадыровдун бейнесине кабарчыбыз токтолот. Адабият аламындагы бир топ белгилүү акын жазуучулар Төлөгөн Касымбеков, Түгөлбай Сыдыкбеков, Кусейин Карасаев, Чыңгыз Айтматов сыяктуу залкар инсандардын батасын алып, кыргыз тилинин өнүгүшүнө өз салымын кошуп келе жаткан Райымжан Курбанов Ош чергесине тил маселеси менен келген. Гүлнара Кахаровдап жүрбөйбү, барактабыр дептер мен жашты эстедим деп. Мен ушул жерде иштегенмин. Мына ушул Токтогул паркына жакын бул жерде олтуруп, китепти пропагандалоо боюнча иштейт элек биз ошолорунда. Көп окуган көптү билет деп, китеп билим булагы деп, мына ошол боюнча иштеп, ушул жерден ары бери басып жашты күндөрдүн баары ушул жерде өткөн да. Мынтип жаштыгын, балалыгын эстеп отурган Райымжан Курбанов Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Мөнөк айылында төрөлгөн. Мектепте окуп жүргөндө эле кыргыз тил, адабият сабактарына өзгөчө көңүл бурган. Менде ушундай бир балалык кезде ошол бир шык болсо керек, ошол мисалы үчүн бир китеп бир жаттап койчу элем. Мисалы үчүн жанагы Токтогул Сибирден келгенде Ишмамбет акын менен жолугушкан жерде туруп анан кийин Курандын оозун кергенбейм, Кудайым чындап бергенбейм, кою элден ашкан кургурум током келгенбейм, кубанышып бир өскөн булбулум током келгенбейм деп ошонун баарын жаттап эле ошолорун. Анан ошонун башталса керек бул тилге болгон кызыгуу. Өлкөбүздө 1989-жылы кыргыз тили мамлекеттик тил болуп кабыл алынган. Ошол кезде Райымжан Курбанов эне тилим эне сүтүм деген аталыштагы кароо сынакты уюштуруп, андан соң өкмөттүн токтому менен 1991-жылы кыргыз тил коому уюштурулган. Анан ошондо иштеп калганым ошон болду да. Анан ошо жөнөкөй кызматкер болуп кирип, убакыт деген учкан кыш, баягы убакыт өтө береткен. Биринчи президенти Абдыган Эркибаев болгон, андан кийин Камбарал Боолов деген легендар парламенттин депутаты, бүтүндөй өмүрүн тилге арнаган киши да, ал акын, жазуучу, адабиятчы, сынчы болгон киши. Учурда кыргыз тил коому башка өлкөлөрдө жүргөн мекендештерибиздин тилге болгон көз карашын өзгөртүү максатында бир топ иш-чараларды уюштуруп келишет. Анын алкагында Ташкент, Москва, Сеулда жолугушуулар өткөрүлгөн. Андан сырткары өлкөдө да бир топ иштерди жүргүзүп турушат. Чыңгыз кайда, мен кайда деп жанагы Байла Соңоевдун ыры бар го.
Чыңгыз кайда, Париж кайда, Лондондо эмне кетти, бир маанилүү чогулуш болгонго депчи. Абайылда кайдасы, байылда бүгүн барса баткен эртең барат Кочкорго деп. Эмне кетсе туз берип жүрөт койдорго деп. Ансары азыр ошол баягы мен байылда сарна коюп кошуп, бүгүн барсам баткенге эртең тиги Кочкорго барып, ошол Кыргызстандын түрө Таласка барам, Көлгө барам, барып ошол жолугуштарды өткөрөбүз да. Кызыгы Райымжан Курбанов Бишкек шаарындагы Бүбүсара Бейшеналиева атындагы искусство институтун бүтүргөн. Кийинчерээк адабиятка болгон кызыгуусу артып, өз кесибин экинчи орунга калтырып, кыргыз тилин өнүктүрүүнү максат койгон. Учурда 30-40 акын жазуучулардын ырларын жатка окуйт. Кыргызды чындап дүйнөгө тааныткан бул Чыңгыз Айтматов. Биз дайыма ал кишини эстешибиз керек, мына ошол киши жөнүндө. Оюм алсам Чыңгызды, ойлоймун бүткүл кыргызды, олтурсам Чыңгыз жанына, өзүмдү сезем сыймыктуу. Акындан ашкан акын бул, алмаз учкан закын бул. 10 000 жыр турса дат баспас, окмуша жок алтын бул. Келбетин айсам адашпай, кеңди кең кол таластай, кең көкүрөк кең далы, турушу ай көл манастай. Оğlu bul menin jergemdin, oğlunday bartık elderdin, gün bolup Çыңгыз gülüngdöp, göz maynalat görgöndün. Argimdin oyu burulgan, akşum kar uçkan tuğurdan, atağı oldu Kırgızdın, ayalamga uğulgan. Geremet oldu bul öngdü, ot bosu da öçpögön, saktaylı çeki sözdördün, saktaylı çekir gözdördün. Учурда кыргыз тил коому жүргүзүп жаткан иштер менен тең ата тил жана маданият деген гезитти да жетектейт. Анын мазмуну үрп-адат, каада салт, маданият ааламын өзүнө камтыйт. Тилди даңазалоо, элге жеткирүүгө жан өрөгөн Райымжан Курбанов жаштар ар улуттун тилин билип, эркин ой жүгүртүү керек дейт. Бирок мамлекеттик тил булардын көч башында турушу керектигин кошумчалайт. Назгүл Ахунова, Альбина Жолоева, Азам Бузриков, Ынтымак. Эми кызыктуу материалга көңүл буруңуз. Ош шаарындагы Карл Маркс мектеп гимназиясында 9 түгөй эгиз балдар билим алышат. Алардын 3-чүбү 1 класста окуса, калгандары башка класстарда. Эгиздердин эң кенжеси Асан Үсөн быйыл 1 класста окушат. Бир мектепке чогулган 9 эгиздер тууралуу кийинки сюжеттен көрсөңүз болот. Бул келе жаткан окуучулар баары эгиздер. Ош шаарындагы номер 2 орто мектебинде окушат. Мындан сырткары дагы 5 жуу эгиздер билим алышат. Баары болуп 9 жуу эгиздер. Кээде ушинтип чогулуп, чоңдору кичинелерине кеңеш айтып, сабактарына жардам беришет. Алардын кээ бирлерин айырмалай албайсың. Айрымдары бири-бирине анча деле окшошпойт. Мектептеги эгиздердин эң эле кенжеси Асан Үсөн. Алар быйыл 1 класста окушат. Ырды, окуганды, жазганды үйрөндүм. Чоңойгондо врач болом. Ал эми 9 жуу эгизден 3 жуу 1 класста окушат. Алар мектепке келгенге чейин эле жакын достор болушкан. Биздин класста дагы 2 эгиздер бар. Аты Элзат Нурзат, Батма Зура. Көргөндөр менен таанышпыз. Биздин апа аталарыбыз дос. Элзат Нурзаттар бири тигүүчү болгусу келсе, экинчиси стюардесса болууну каалайт. Алар кээде бири-бирине капа болуп калган учурларда болот. Бирок Элзат биринчи кечирим сурап, тез эле табышууларын айтат. Ар дайым окшош кийинип жүрүшөт. Алмаштырып алган учурлар кездешпейт. Анткени кийимдерине атайын белги коюп алышат. Мага жаккан нерсе буга жакпай калат. Буга жаккан нерсе мага жакпай калат. Апам бизге дайыма окшош кийимдерди алып берет, бирок түймөлөрү ак же кара болот. Меники мындай ак болот, мунуку мындай кара болот. Ошондон айырмалайбыз. Булардын достугун, ар дайым бирге жүргөнүн көрүп, башка окуучулар да суктанышат. 6 окуучуларды окутуп жаткан мугалим Сайра Маткабылова алар бири-бирине окшош болгону менен кабыл алуу жөндөмдүүлүгү ар кандай болот дейт. Бири сөз жакшыраак окуйт, например, Мырзайымда Мырзайым жакшы окуйт, Элзат Нурзатта Нурзат жакшы окуйт. Бири келип оруп калса, экинчиси сөзсүз келет. Анан эртеси келбеген пай болсо сөз тапшырманы аткарып келет да. Мисалы, мен жакшы окуйм да. Жабабын 5 окуйм. Ошондуктан тапшырманы мен кылам, анан зура темаларга кээ бирлерине түшүнбөй калса, менен көчүрөт. Эгиздерден дагы бири Айжан менен Бекжан. Алар бири уул, бири кыз болсо да, үйдө бири-биринин жумушуна жардам беришет. Мындан сырткары сабактарында жакшы окуп, эң алдыңкы окуучулардын катарын толукташат. Айжан адашып калса, мен Айжанга жардам берип турам. Бекжан жардам берет мага, анан айтканымдай кылат.
ашпайбыз, жакшы сабак окуйбуз. Мен чоңойгондо президент болгум келди. Анан болсо врач болуп иштегим келет. Эгиз бир туугандардын бири ооруп калса, экинчиси да ооруга чалдыгат. Алар айткандай, эгерде бири алыс жакта болуп, кыйналып же ооруй турган болсо, аны экинчиси сөзсүз сезет. Менин атым Төл, мен Атапал. Мен жошуракмын, бул кытыраак. Биздин тууганда эгиздер бар көп, жазгы назгүл, батмазуралар. Бул ооруган мен дагы ооруйм. Биздин өзгөчөбүз, мынанын ичи бетинде кала бар, менин калдым жок да. Мен эмгерде айрылмала бет, эмече көзүчө. Мен үпөлдө буну апал деп кылышат. Эгиздер бир класста окуганы менен ар дайым чогулуп сүйлөшүп, жакшы мамиледе. 9 эгиздин бир мектепте билим алып жатканы бул жөн гана дал келүү. Адина Досумбетова, Замбуз Риков, Ынтымак. Бирүүбүздүн аягында жума хроникасына назар салыңыздар. Өтүп бара жаткан жумада кандай окуялар коштолгондугун жума хроникасы тизмектейт. 19 январ дүйшөмбү. Бул күнү Баткендеги Айкөл чек ара тозотунда болгон кол салууну уюштурган чек арачы күнөөсүн мойнуна алгандыгы кабарланды. Атышуудан бир чек арачы каза болуп, экөөсү жарат алган эле. Ошондой эле Жогорку Кеңештин жыйынында Кыргызстан-Өзбекстан чек арасын демаркациялоо маселеси дагы каралды. Ушул күнү Ош шаарында кызамык оорусун жуктуруп алды деген шек менен 3 киши катталган. Анын алкагында шаарда оорунун алдын алуу иштери болуп жаткандыгы маалымдалды. 20 январ шейшембе. Бул күнү Ош шаарындагы ооруканаларда коррупциялык көрүнүштөр көбөйүп жатканын айтышып, нааразы болгондор журналисттерге кайрылышты. Ак халатчандар болсо муну четке кагышат. Ушул күнү Ош облусундагы аялдар жамааты балдарга карата зордук зомбулук көрсөткөндөргө жогорку жазаны киргизүү үчүн кол топтоо башталгандыгы кабарланды. Ошондой эле Ош шаарынын 3 окуучусу Алматы шаарында математика, физика жана информатика сабактары боюнча эл аралык олимпиадада алдыңкы орундарды ээлешти. 21 январ шаршембе. Бул күнү Жогорку Кеңеште айдоочуну себепсиз токтоткон жол кайгыл күзөт кызматкерин жазага тартуу боюнча мыйзам долбоору сунушталды. Ушул эле күнү жол эрежесин бузган айдоочулар айыппулду электрондук ыкмада төлөөгө өтүшөрү билдирилди. Билим берүү тармагында дене тарбиянын маанилүүлүгүн күчөтүү максатында бул сабакты окутуунун жаңы усулдарын кабыл алынышы айтылды. Ушул айдан тарта газдын баасы 23 тыйынга жогорулашы жөнүндө кабарланды. 22 январ бейшембе. Бул күнү президент Аида Салиянованы баш прокурорлук кызматынан бошотуу туурасындагы жарлыкка кол койду. Ошондой эле Ош облусундагы менчиктештирилип кеткен 51 бала бакчадан 7 мамлекетке кайтарылганы маалымдады. Калганын кайтаруу боюнча сот иштери уланып жатат. 23 январ жума. Бул күнү Жалал Абад облусунда окуучулар ортосунда катталган мушташтан бир бала каза тапканы маалымдалды. 23 январда Ош облусундагы токтоп турган ишканаларды кайра ишке түшүрүү аракеттери көрүлүп жатканы тууралуу өкмөттүн Оштогу өкүлчүлүгү кабарлады. Курманжан Датка фильми пираттык жол менен уурдалып интернетке таратылган. Ушул убакытка чейин фильмди көрсөтүүдөн 10 миллион сом пайда көрүлгөнү айтылды. Жалпысынан ага мамлекеттин бюджетинен 70 миллион сом каражат жумшалган. Урматтуу көрүүчүлөр, ушун менен берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Сиздер жарым саат бою назар апталык берүүсүн көрдүңүздөр. Студияда кызматыңыздарда мен Асанбек Каракозуев болдум. Мага кесиптешим Айбек Ибрагим уулу жардамдашты. Кийинки аптадан амандашканча саламатта болуңуздар.